Негізі философтардан көп слышим. Анча-мынча мыйзамга баш ийбеген өлкө. БКШЧ. Дорогие мои. Toyota. Төрт дөңгөлөк болсо деле. Жибек жолу. Роднойдо. ГСК 217. Кыргызстан коз, Кыргызстан сулуу, балдар сулуу. Кудай буйрса Садыр Жапаров ушул Кыргызстаныбызды өнүктүрөт. Саламатсыздар бардактуу достор, назарыңыздарда сары микрофон долбоору старт алды. Азыр шаар тургундарынан ары кызыктуу, ары тамашалуу болгон суроолорду узатып көрмөкчүбүз. Ал эми кандай суроолор деп кызыгып турган болсоңуз, биз менен бирге болуңуздар. Кийинки суроолорум бир аз тамашалуу болмокчу. Эгерде сүйүктүүңүз машина болсо, кайсыл маркадагы машина болмок? Toyota. Билбейм, мен төрт дөңгөлөк болсо деле болор бек. Маркасы кандай болмок? Эми BMW болмок. 124 нерсе. Сүйүктүү машина болсо. Күлкүлүү кылып жооп берсеңиз. Билбейт ким. Ретро болушу. Ретро машиналар. Mercedes. Балким Toyota, Honda. Mercedes. Toyota. Билбейт экен. Оюңуздарды айтып коюңуз. Mercedes. Машина болсо, Кандай марка? Toyota естественно. Mercedes. BMW. Ал эми WhatsApp группаңыздагы эң кызыктуу группанын аталышы. Анаташы. Негізі философтардан көп слышим. Мен ошо WhatsAppка группага кире бербейм, ошо WhatsApp келбейм. Одногруппники. Эң кызыктуу ошолбу? Эң кызыктуу ошол. Менин WhatsApp'ымдагы Жибек жолу. Жек жол деген группа, э? WhatsApp'та группа. Ол Сусамырда класс ашпаларым Сусамыр 1998 группасы. Роднойдо. Ошол эң кызыктуу, э? Балким группалаштар. Аталышы эң кызыктуу болгон. Эң кызыктуу Дорогие мои, андан башка неме жок. Кызыктуу деле жок, мындай эле. Аталышы кызыктуу болгон. Ошо деле андай деле жок. ГСК 217. Туугандардын эле группасы бар, анын группалаштардын кайсынысы кызыктуу экени деле эч кимиси кызыгы деле жок. Тең туштар. БКШЧ. Азыр Кыргызстанды 3 сөз менен сүрөттөп берсеңиз. Кыргызстанды, Кыргызстан коз, бай, эл таза, жан дүйнөсү. Абдан коз деп койсок болот Кыргызстанда азыр. Акырындан өнүгүп келатат. Буюрса азыр баары жакшы эле. Кыргызстан коз. Билбейм жеке. Кандай деп ойлойсуз? Кыргызстан коз, Кыргызстан сулуу, балдар сулуу. Табиаты бар. Табиаты негизи тоо, жаратылыш жагынан эле эме го дейм, башкасын билбейт го. Ошол негизи ошо бир эле нерсесин билем. Жаратылышы коз. Себеби өзүм жаратылышка кызыккандан кийин жаратылышынан башка мен эч нерсесин байкап турмун. Кыргызстан бул коз, Кыргызстан бул менин жүрөгүм. Кыргызстанда бактылуулук бар. Коз, суу, керемет. Кыргызстан өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн бири. Жана Кудай буйрса Садыр Жапаров ушул Кыргызстаныбызды өнүктүрөт деген ишеничтебиз. Ошо. Эң коз, Кыргызстан бейиш. Ошол эле. Кандай десем? Жаратылышын айтсаңыз болот. Жаратылышы коз. Андан кийин экономикасы алсыз, бирок Кыргызстан эркин өлкө. Толуу өлкө. Жана анча-мынча мыйзамга баш ийбеген өлкө. Ысы, тоо, абасы, суусу. Экономикасын ба? Кыргызстан негизинен байыркы эл го. Байыркы эл. Тарыхы да абдан кандай десем, бай да. коз. Кереметтүү, абасы таза. Эми башка өлкөлөргө караганда Кудайга шүгүр. Мисалы тот эле Африканы алганда
бияктан кандай десем эми мүмкүнчүлүк бар көтөрүлгөнгө. Анан коррупция көп да. Мынакей ардактуу көрүүчүлөр, ары бир аз тамашалуу, ары кызыктуу суроолорго элден жооп алдык десек болот. Сиздер менен болгон мен Алиман Эсенкалык болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.